Буга чейин мындай тарыхый мемориалдык комплекси Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарына курулган. Андагы флагштоктун бийиктиги 35 метр болсо, желектин узуну 9, туурасы 6 метрге барабар болгон. Мындай желекти өлкөнүн бардык дубанына куруу максатталган. Экинчи жолу Ош облусун тандап алууда жөн жерден эмес. Бир түндүктөн бир түштүктөн кылып отуруп, түштүктөн ушул Ордолуу Ош экинчи борборубузга бүгүнкү күн насип болуп отурат. Максаты ушул кыргызстандыктардын, кыргыз улутунун духун көтөрүү. Бир аз да болсо мекенди сүйүүгө болгон баягы сезимин ойготуу. Тарыхый мемориалдык комплексин расмий ачуу салтанатына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кошо Жогорку Кеңеш депутаттары да катышты. Мындан соң кезек желекти көтөрүүгө келип, түштүк жергеси боюнча эң бийиктелген байрак ушул жерге орнотулду. Флагштоктун бийиктиги 45 метр болсо, желектин узуну 13 метр, туурасы 9 метрге барабар. Курулушту демилгелеп каржылоону KG Group кайрымдуулук фонду өз мойнуна алган. Комплекс бүтүрүлүп Кара Суу районунун баласына өткөрүлүп берилди. Эми жайды оңдоп түзөө жана аны жашылдандыруу иштери аларга тапшырылды. Эмгеги менен элесинде калган улуу инсандар Исхак Разаков, Султан Ибраимов, Насирдин Исанов, Абдыкадыр Орозбековдордун ысмы байрак түбүндөгү дубалга жазылып, сүрөттөрү чегерилди. Чындыгында кыргыздын тарыхындагы тарыхый бурулушка эң көп салым кошкондордун бири да. Анан ошол максатта булар бир гана түштүк жергесинде эмес, республикалык масштабта ошол өздөрүнө кыргызга, кыргыз мамлекетине күйгөн, көп иш жасап кеткен адамдар катары калтыралды. Жөн гана чөп басып жаткан жерди көрктөндүрүп, жашоочуларга жагымдуу шарт жаратып жаткан демилгечилерге эл ыраазы. Кыргызстандын ушу жүрөгүн козгогон патриоттун ушу желеги болсун, жакшылык болсун, тынчтык болсун. 9 жолдун тому Курука ушундай сонун байракты коюп, белгилүү инсандардын сүрөттөрүн коюп, элибиздин баарыбыз кубанычтабыз. Бул кызыл желек бизге жылуулукту, сулуулук, кызыл нурлуу нур чачып турат элибизге. KG Group кайрымдуулук фонду бул менен өз ишин токтотпойт. Алдыда Нарын областына да ушундай тарыхый комплекс куруу пландалууда. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Иминжанов, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.